Медсестрага өзүм жардам бергем, эмне кылыш керек экен. Колду көтөрсөң эле кан атырылып чыгат да, мындай 6-күнү кам биринчи кирип айтканда ошо ампутация болот деп. Акырындап кайра отурганды, кайра басканды үйрөндүм. Сен ал абалдан кандай чыктың, же болбосо сага кимдер көбүрөөк көмөк көрсөттү? Үйдөгүлөр кичине коркушту, үйдөгүлөр. Шаарга барып кантет экен, тем более ал кезде протезим жок болчу. Жалость мени кылып карагандарда жактырбайсың аларды. Саламатсызбы урматтуу көрөрман, сиз көрүп жатканыңыз Solo TV YouTube каналы. Бүгүн бизде конокто Данил. Данил турмуштун оор сыноосуна сынбай, бүгүнкү күндө өзүнүн тармагында чоң бир ийгиликтерге жетип жаткан учуру. Анын окуясы ар бириңиздерге дем күч, шык, мотивация берерине ишенимдүүбүз. Андыктан аягына чейин биз менен бирге болууга чакырабыз. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, Данил. Кош келиптирсиң. Алгач ушул биздин Solo YouTube каналынын көрүүчүлөрү менен амандашып алсаң болот. Саламатсыздарбы, Solo каналынын көрүүчүлөрү. Менин аты-жөнүм Данил Кыргызбаев. Баткен облусу Лейлек районунан болом. Азыркы учурда Geek Studio компаниясында Android разработчик болуп иштейм. Баткендин Лейлек районунан болом деп калдың. Балалык чагыңдан баштасак да, негизи үй бүлөңгө бир аз токтолуп кетсең. Балалык чагың кандай өттү эле? Лейлектин кайсыл айылында өттү? Бала чагым баарыныкындай эле болуш керек. Лейлек району, Разаков шаары, Тайлан айылы, Акбулак айылы, эки айылдын ортосунда. Баарында эле мектепке барып, козу багып, тезек терип эле чоңойгон балам. Кызыктуу эле, э? Ошол жөнөкөй эле жашоо, жөнөкөй элдин баласынын жашоосу. Биз ар башкабыз, бирок бизди бириктирип турган үй бүлөбүз. Үй бүлө бул жүрөктөрдү бириктирип турган эң ишенимдүү түйүн. О мобилдик операторунун үй бүлө премиум тарифы. Бул болгону 1990 сомго чексиз байланыш менен 3 сим-карта, секундасына 500 мегабитке чейинки ылдамдыктагы үйдөгү интернет жана телевидение. Бүтүндөй үй бүлөңүздүн мобилдик байланышы менен үйдөгү интернетти бир айда бир эле жолу төлөңүз. Үй бүлө ар дайым биринчи орунда. Үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө 2 бир тууганбыз. Чоңу мен болом, анан карындашым болот. Ошол. Мектепте негизи кандай бала болдуң эле? Тентек же орто же баягы аябай жакшы окуган, биз ботаник деп коебуз го, тамашалап. Орточо жакыныраак, бирок тентегирээк болчумун. Кадимкидей эле сабактардан качып, ойноп, күлүп эле жүргөнбүз. Анан эми баягы экөөбүздүн бүгүнкү жолугуп сүйлөшө турган негизги максатыбыздан баштайын деп турам да. Дароо элечи, ушул сенин жашооңдогу баягы жараткан сага берген чоң бир сыноого чейинки бир күн мурду бир аз эстеп берсең да бизге. Ал күн кандай өттү эле, эмне менен алек болдуңар эле? Анан ошол күн кандайча ушул окуя болуп кетти эле? Ал мектепти бүткөн учурум, выпускнойго даярданган күндөр эле, анан экзамендерге даярданып, ошол как раз энемдин туулган күнү болчу. 11-июнь күнү тайкеме жардам берип атып стройкада кесилген теректерди, талдарды пилорамга жөнөтүш керек болчу, алып барыш керек болчу. Ошол машинеге жүктөп атканда трактор менен көтөргөндө трос үзүлүп кетип, ошентип басып калган. Анан ошол күндөн баштап уже жашоо экиге бөлүнгөн. Ошол больницада сразу эле алып барышты, кан көп жоготконмун. Врачтардын айтуусу боюнча таза бедра сынган. Сынганда теректи көтөргөндө артерия менен венаны кесип кеткен, үзүп салган. Ошон себебинен кан көбүрөөк жоготконмун. Анан больницада врачтар сактап калышты, жакшы эле. Бирок медсестрага өзүм жардам бергем, эмне кылыш керек экен. Кененирээк айтып берсең. Колду көтөрсөң эле кан атырылып чыгат да, мындай көп чыгат. Медсестра эмне кылышын билбейт. Анан бир убакта кыйкырып бергем, колуң менен бас депчи.
Демек сен өзүң жоготкон эмес экенсиң ал учурда, э? Жолда барып атып бир жоготком, анан ошол кийин көзүмдү ачкам да, уже больницада ачкам да. Көзүңдү ачкандан кийин эң алгачкы сезимдериң ушул бутуң ампутация болорун билгенден кийин же сен уже ампутация болгондон кийин билдиңби? Оюңа эмнелер келди? Жок, ал мындай болгон. Ал жакта ушу эч нерсени деле билген эмесмин. Сразу операция кылып атышкан, врачтар жок деп атышкан, хирургдар, сосудский хирургдар, кан тамырларды улай турган. Мени самгамды кичине восстановление кылышкан. Ошол 4 күндө Разаков шаарындагы больницада болгонмун. Андан кийин врачтар мени баягы бул жакта хирургдар жок, кыла албайбыз деп эле шаарга жөнөтүшкөн. Баткенге чейин скорый помощь, Баткенден Бишкекке чейин учак менен келип, учакта жаткырышып, бул жака келгенде уже поздно болуп калышат. Себеби 4 күн бутка кан барбай, мертвый клетка болуп, бирдеме болуп, уже өлүп калган экен. Ошондо 6-чы күнү кам биринчи кирип айтканда, ошо ампутация болот деп. Бутун кесилет дегенде, бирок аны өзүм деле сезип тургам, себеби текшергенге алып киргенде мен көз алдымдан эле мындай скальпель менен алып, бутумдун могу эмне дейт эле, кескен, балтырын кескен. Эч нерсе сайбай эле кескен да, ошондо эч нерсе сезбегендиктен сразу эле билгем да, значит ампутация кыла турушат деп элечи. Ошол күнү эле ампутация кылган. Анан больницада жатканда после ампутация көп деле сезилбейт, билинбейт. Себеби жатасың, сен эч нерсе кылбайсың, кадимки баягы күндүк жашоого ушу келе элексиң, көп деле кыйынчылыкты билбейсиң да. Ошол больницада 3 ай жаттым. Примерно 3 ай болуш керек болот. Плюс дагы 1 ай домашний постель болду. Андан кийин акырындап кайра отурганды, кайра басканды үйрөндүм. Баскан дегенде балтак менен басканды. Ушундай учурларда балким сенке караганда бир аз жеңил учурлар болгондо деле, мисалы биз элестеткенде деле баягы элестетебиз, сынып калышы мүмкүн, өзүн жоготуп калышы мүмкүн депчи. Сен ал абалдан кандай чыктың, же болбосо сага кимдер көбүрөөк көмөк көрсөттү? Больницада жатканда туугандарым, апам, мамам, дос балдар баардыгы келип атышты. Андан кийин айылга кеттим бул жактан. Айылга барып кичине депрессия болуп, кичине үйдө отуруп калдым. Бирок ошондо деле дос балам келип атты, Рахман деген дос балам. Күндө келет, сүйлөшүп кетет кичине. Андан кийин өзүм эле YouTube'дан издеп баштадым, эмнелер бар депчи, ампутациядан кийин эмнелер бар деп. Ошондо баягы видеолор көрүп калгам. Хью Герс деген бир ученый бар, альпинист. Ошолордун историясын угуп, анан значит протез кийип, дальше кийин жашоо болот экен деп эле ойлоп, анан университетке тапшырышымды точно билдим. Эч нерсеге карабай. Эми точно окуш керек дедим да. Башка вариант жок. Башка вариант жок, окуш керек. Окусаң адам болосуң, окубасаң үйдө отуруп каласың деп эле. Анан буга чейинки бир сөздөрүңдө да сен айтып өттүң. 16-июнь дедиң, 11 июнь. 11 июнга чейинки жана андан кийинки деп жашоо мекке бөлүндү депчи. Ага чейинки сенин кыял максаттарың кандай эле? Андан кийин канчалык өзгөрдү? Балким кесип тандоодо, же болбосо кайсыл университетке барат элем деп. Мектеп окуп жатканда, мектеп окуп жүргөндө университетте окуймун деген максатым жок болчу да. Точно. Элдин баласында эле эмне кылабыз? Россияга жөнөйм деп отурган болчумун. Билбейм, ошондой болуп калды. Россия деп эле. Точно окуш керек экен, ошондо билгем да. Анан ортого даярданып, как раз кичине даярданып, кичине бал алып, анан политехке тапшыргам да. Программалоо кесибине,
информацион система технология. Бул кесипти тандашыңа так ушул окуя себеп болду же ага чейин деле баягы балким Россияга барып келгенден кийинби же болбосо ушул кесипке бир кызыгууларың, багыттарың бар белең? Багындайга кызыкчумун. Кинолорду көрүп алып хакерлер жөнүндөчү. Компьютерге кызыкчумун. Өзүмчө эле баягы удалить этип, восстановить этип, Windows установка кылып, ичине программист болом деп, уже программист эмне экенин билчүмүн да. Ошо окуймун деп ойлочумун. Ал дагы мындай да, бир желание болот, бир желание жок болот. Мындай көп деле баанда неме болгон эмес. Андан кийин как раз ошол кайсыга окуймун дегенде уже точно билет элем да. IT тармагында тапшырам деп. Программалоо. Студенттик кезиң кандай өттү? Сенде бир кыйынчылыктар же болбосо тоскоолдуктар сага болгон жокпу? Тоскоол деле болгон жок. Эми үйдөгүлөр кичине коркушту, үйдөгүлөр. Шаарга барып кантет экен, тем более ал кезде протезим жок болчу. Балтак менен жүрөт болчумун. Университет, самый главный университет эмес болчу меники максатым Бишкекте. Ушул кезде как раз программированияны каякта үйрөнсөм болот деп изденип баштаганымда Инстаграмдан неме чыгып калат, Geeks Академиянын рекламасы чыгып калат. Ошондон алар менен сүйлөшүп байланышканда как раз окууга тийиштүү нерселер бар болчу да, ноутбук, телефон, бардыгы бар болчу. Анан биринчи окуу жай эмес, биринчи ошону максат кылып келгем да, ошол жака окуйм деп. Курска как раз айына 12 000 деп чыккан эле. Анан эптеп бирдеме кылып бүтөбүз дегенбиз. Анан келип ошол план Б болгондо менде план А курс болчу. Geeks Академия. План Б университет болчу. Келдим, как раз ошол Geeks Академиянын основатели Айдар Бакиров менен жолугушуп калгамда, ойлогон эмесмин, ал бекер кылып берет депчи. Мен экөөбүз сүйлөшүп отуруп, окуйсуңбу деди, окуймун дедим. Аягына чыгасыңбы? Чыгам дедим. Ошентип ошол өзү курсунун эшигин ачкан, өзү тосуп, өзү неме кылып. Азыр аягына чыгып отурам дейсиз. Аягына чыгып, ошол компаниянын өзүндө эле иштейм азыр. Андан кийин ал жак сүйүнүп, анан сабак башталгандан кийин анан не кылам деп отуруп, университетке дагы тапшырып кое берейин деп университетке тапшыргам. Ошол как раз айылда жүргөндө ушу политехти тандап келген болчумун, өз план Б деп. Ушу политехке барып, ИСИТке тапшырдым. Университетке барып келиш өзү кичине кыйынчыраак болчу. Ал кезде маршруткалар көп болчу. Маршруткада жүрөсүң. Маршруткада жүрөт элем. Такси эмес, еще Балтак менен. Биринчи шаарга келгенде ошо элдердин көз караштары сразу эле сага внимание бөлүнгөнү уже сразу билинет да. Анан эмне кылышымды билбей, анан как раз YouTube'дан дагы бир блогердин немесин угуп калган болчумун. Чтобы было комфортно чувствовали, просто музыку послушать и все депчи. Башка эч нерсеге көңүл бурбагыла деп. Ошентип наушник менен эле жүрүп. Демек, бул окуядан кийин сенин көбүрөөк сырдашың, баягы сага кеп кеңештерин айткан бул YouTube болгон турбайбы? Бирден бир себеби, анан бирден экинчиден ушул Айдар Бакиров менен анан Нургазы Сулайманов ошол основательдер көп мага жардам беришти. Кандай ага инидей эле болуп калдык да. Кыйналсаң айтасың, бөлүшөт, немелерин айтат, совет берет. Андай кыл, мындай кыл, чыдап кой депчи. Ошолордун немеси менен эле университетти дагы, ал жакты дагы, эки жакты дагы бирге алып кеттим. Ошон ойлогом, университетти таштап эле койсом деп. Ошолор айткан, жок, эмне кыласың таштап, окуй бер деген. Окуп
бүтүп алган. Ийгиликтүү, кесипке азыр дагы кенен келебиз. Анан жанагы жаңы келгенде айланадагы элдердин баягы көңүл бурганы, карагандарын YouTube'дагы музыкалар менен музыка угуп баштадым деп атпайсыңбы? Азыр демек азыр деле андай көп болуш керек. Мисалы сени алгач көргөн адам бир көңүл буруп, башкачараак карап дегендейчи. Азыр алардын бир таасири барбы же ал этаптан толук уже өткөнсүңбү? Жок, уже болду, уже өтүп бүттүм уже. Мындай көп деле неме кыла бербейм. Маани бербейсиз. Маани бере бербейм. Учурашкан менен учурашып коем, сүйлөшкөн менен сүйлөшөм. Кадимкидей эле баягы мурдагы жашоомо эле кайтып келдим окшойт. Анан ушуга улай эле мисалы бизде эми адам экенбиз да, баягы көнүмүш адат дегендейчи. Кээде балким көмөк көрсөткүсү келгендер болот, балким баягы аягандар болот, же болбосо бир тепкичтен түшүп баратсаң же көтөрүлүп баратсаң, жардам бергиси келгендер болот го. Сен аларды кандай кабыл аласың? Негизи эле аягандарды? Мындай жалгыз мени кылып карагандарды жактырбайсың аларды. Жардам берем деген адам ал кичине башкачараак болот да, мындай. Бирок негизи эле жардам кыла албачу эдим. Баягы өзүмчүл болуп эле биринчи өзүм турдум, өзүм бастым. Өзүм жете турган жериме жетем деп эле ошентип эле жүргөм. Эгер 4 жыл университетте окусам, ошол 4 жыл балтак менен эле жүргөм. Каждый 2 ай 3 айда бир балтак алмаштырасың. 2 ай 3 ай эмес, где-то 1 айдын ичинде алмаштырасың. Күндө университетке барып, ошо 1-2, 3 этаждын ортосунда жүрүп берип сабактарымды. Андан кийин плюс ошо курска келесиң. Жумуш деле болуп калган болчу. Эртең менен кетесиң, кечинде келесиң болуп эле. Өзүмчүл эдим да, наушниктик салып алып эле жүрө берет эдим да. Эч кимден бир жардам күтпөй, Жок. Азыр 4 жылдан бери балтак менен жүрөт элем деп айтып калдың. Азыр биз көрүп жаткандай протез тагып баштапсың. Протез такканыңа канча убакыт болду? Муну кандай алып калдың? Ушул протезиң жөнүндө айтып берсең. Протез кийип баштаганыма негизи биринчи протезди неме бат эле алганмын. 3 курсумда алдым окшойт. Биздин мамлекет тарабынан. Бирок ал протез мага болбоду, негедир жакпады. Илгерки Советтер Союзундагыдай кожаный деп коет экен. Аны менен болбоду. Андан кийин аны кийбей эле таштадым. Себеби ага караганда балтак менен тезирээк басчумун да. Ыңгайлуураак болчу. Ыңгайлуураак болчу. Анан биринчи протезди Инстаграмдан Дастан Бекешев депутатыбыз, Жогорку Кеңештин депутаты, объявление берип калышты. Баягы жашоого умтулган баягы аракетчил болсо эссе жазып жөнөткүлө өзүңөр жөнүндө. Ошонун арасынан жеңүүчүнү тандап, ошого протез белек кылабыз, современный кымбат баалуу протез белек кылабыз деп чыгарган болчу. Анан ошол жака өзүм жөнүндө кичине жазып, неме кылып, ошол Дастан Бекешев, Жапар Үсенов менен ошолордун колдоосу менен Казакстанга барып, Алматыдан биринчи протезди ошол жактан алгам. Как раз Азат Бакиров менен утуп калган болчу. Экөөбүзгө буйруган экен. Ошол экөөбүз барып протез неме кылып келгенбиз, алып келгенбиз. Как раз 1 жыл жүрдүм окшойт ал протез менен. Андан кийин могул протезди алдым. Бул дагы американский неме. Пиле 2.0 деген. Майди Байке берген. Тоже алматылык, Казакстандан. Анын өзүнүн Кибербойс деген багындай сообществосы бар, өзүнүн багындай ошо мага окшогон балдарга багы бекер протез бул протездерди алып келип берет да, койдуруп бергенге аракет кылат. Өзүнүн фонду бар, ошол фонд менен жардам берет элдерге. Бул ошонуку. Бул протездер жана азыр үчөөнү айтып өттүң да, булардын да баягы айырмасы барбы? Функционалдуулугу дейлиби, мүмкүнчүлүктөрү? Бул протезиңди анда кененирээк айтып берсең, ыңгайлуулугу эмнеде? Стопа ыңгайлуулугу ар кандай болот. Кээ бирлердики жөн эле деревянный болот или пластмасс болот. Меники карбоновый отобоктон
Анан коленный модуль, могул эң кымбат жери ушул. Бул микропроцессорный басканда өзү жардам берет. Бутту кармап калат же басканда өзү алдыга таштап берет. Буга чейинки протезим пневматический болчу, гидравлический. Тоже бирок микропроцессорный эмес болчу. Тоже алдыга жардам бериши жакшы эле. Удобный болчу. Анан могу гильза ар кандай түрү болот. Меники азыр карбоновый, удобный, слайнер менен кийем. Айырмачылык ошол да. Неме характеристикадан. Ал үчүн эң кымбат балуу дегендер бар. Алар 95 000 еврого чейин барат. Genium X4 Pro деген. Андан кийинкилер Genium X3 дегендер $35 000 где-то ошондой болуп калат. Коленный модуль. А бул болсо зарядталат. Кадимкидей эле батарейкасын алып. Зарядка коюлабы бул? Кубаттуулугу канча убакытка жетет бир заряд берсең? Где-то 2 күнгө жетет. Булардын да баягы иштөө убактысы, узактыгы барбы? Мисалы бир протез 2 жылга жетет же 5 жылга чыдай алат деп же? Аны колдонуңдун адамга жараша болсо керек. Ар кандай болот, беговой болот, обычный повседневный жашоого болот, анан моундайлар болот. Билем, жакшы эле иштеп атат. Мен анан сенин Instagram баракчаңдан көрүп калдым да. Велосипед теуп жүргөнүңдү. Ушул протез болчу беле? Ооба, ушул. Велосипедде теуп каласыңбы азыр? Ооба. Кадимкидей эле. Сен кылган нерсенин баарын кылам. Эми чуркагандан бөлөк. Теуп турсам да болот дебесиңби? Ооба, теуп турсам болот. Кадимкидей самокаттар тебесиң. Кадимкидей эле адамдар кылган нерсени эле кыласың. Эми бир эле ошо чуркай албасаң, анда деле специальный багандай чуркай турган протез алсаң, анда аны менен деле чуркай бересиң. Мага кызык болуп турат да, мисалы ушул протездагы баштаганыңдан кийин велосипедти көргөндө эң алгачкы велосипед тепкениң кандай болду? Бир коркуу эме болгон жокпу? Жок. Кандай болуп калды? Велосипед теуп көрөйүн деп калдың? Жок, айткандай эле багындай коркчу эмесмин да, эч нерсени кылам деген нерсени кыла берчүмүн да. Тепким келди, отуруп теуп көрөйүн дедим. Теуп кеттим, болду. Дароо эле? Ооба, дароо эле, эч кыйынчылыксыз эле. Буга чейинки протез менен тебе албайт болчу, мына кичине башкачараак болчу. Эми сен кесиң жөнүндө сүйлөшөлү да, бир аз. Азыр мен билгенден ошол социалдык тармакта баракчаларыңдан да бир аз байкап калдым. Өзүнүн багытын тапкан бир ийгиликтүү программисттердин катарында экенсиң, Кайсыл компанияда иштейсиң? Качантан бери иштейсиң? Негизи эле бул кесиптен азыр окуп баштаганда, мурда тандагандан кийин, анан азыр иштеп баштаганда кандай экен, жагып атабы? Ооба, жагат. Мен Android разработчикмин. Android тилкемелерин жазып чыгарабыз. Окуп бүткөнүмө 2020-жылы бүткөн болсом, андан бери ар кандай компанияларда иштедим. Фриланс дагы болуп көрдүм. Россия Федерациясынын Россиянын компанияларында иштеп көрдүм. Андан кийин Ташкент, Казакстан. Акыркы 2 жылдан бери өзүбүздө иштеп атам, Geek Studio'да. Ошол жакта ошо кадимкидей эле жумуш. Негизи мен бир угуп калганмын да, ушул программирование, программалоо кесибинде дагы баягы өнүгүүдө, кайсы бир тепкичке жетүүдө чек жок депчи. Сенде бул багытта максаттар кандай? Азыр чек жок. Себеби күндөн күнгө сайын технология өзгөрүп атат. Жасалма интеллектуалдуулар чыгып келип атат. Ошол мировой немеден калбаш үчүн күндө бир технологияны же жаңы фреймворкторду ошолорду карап туруш керек, изилдеп, окуп туруш керек. Обновление болот. Обновлениеде кандай өзгөрүүлөр бар, ошолорду окуш керек. Мындайча айтканда 2 жыл окуп ошол менен токтоду эмес да, күндөн күнгө окуй бериш керек. Эгер окубасаң, калып кетсең, ошол менен калып кетесиң. Мисалы, баягы көбү максат
кылат эмес экенби программисттерчи? Дүйнөлүк компанияларга ишке орношкум келет, NASAга же болбосо Googleга, Facebookка дегендейчи. Сенде ошондой кыялдар барбы? Балким аракеттер баштагансың азыр. Эми бардыгында эле ошондой мечтасы болуш керек, ооба. Буйруганы билбейм. Сенде так багыт жокпу? Мисалы Facebookка же болбосо Googleга, же болбосо Масктын компанияларына барып иштегим келет деген. Бар эми акырындап да биринчи очередь бул жакты майын чыгарып, анан чет жакты, анан акырындап аягында Google деле болуп калат, Facebook деле болуп калат, чоң компаниялар деле болуп калат. Акырын тепкич менен чыгып барабыз да. Программалоодон сырт кандайдыр бир хоббилериң барбы? Бош убактың деле бая тамашалайт эмеспи? Бош убакта мен эс алам, уктайм депчи. Программалоодон сырт дагы бир убактың болуп калса эмне менен алек болосуң же кошумча кандай хоббилериң бар? Тамак жасаганды жакшы көрөм. Выходной күндөрү өзүм тамак жасаганга аракет кылам. Андан соң кайра эле ошол айтып тармагында бирдеме окуш керек, караш керек, же подкасттарды угам. Прям хоббиден ошол как раз подкаст угуп отуруп сүрөт тартканды жакшы көрөм. Анча-мынча сүрөт тартам ошол. Анан сен окууну бүткөндөн бери ошол университетте жүрүп, курстарга барып, бүгүнкү күнгө чейин ошол Бишкекте жашап атам дедиң да? Ооба. Жалпы эле бизде ошол Бишкек шаарында дейли, анан жалпы Кыргызстанда уштай сенкиндей абалга кабылган жалпы эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарттарды кандай баалайт элең сен? Балким сенде бир ойлор бар, ушул жерлерге бир аз көңүл буруш керек деген сыяктуучу. Биринчи очередь туалет. Прям туалет. Эгер бааны законный проект кабыл алып калса, ошо сүйнөт элем. Каждый кофейня, ресторан, чайхана бардыгында баандай специальный бир туалет болсо да. Кадимки эле ошо көзгө көрүнүп жүргөн эле проблемалар, жолдор. Даже багы көп көрүп калабыз, коляскада жүргөн досторубуз подземкадан өтө албайт, түшө албайт, лифттер иштебейт. Ошолор эле. Аны айта берсең көп. Бирок самый главный туалет ошо. Негизи эле баягы кайра эле баягы сен Instagram баракчаңдан көрүп калдым бир сүрөттү. Сен жана дагы бир ошол 2-3 киши протез менен баягы чогулуп сүрөткө түшүп турсуңар да. Силерде ушундай бир уюм барбы? Чогулуп бири-бириңер менен пикир алмашып турасыңарбы же кандай? Балким бул суроону сураганын себеби балким кадырдын ушундай бир сыноосуна келип калган дагы бир киши бизди көрүп калса, балким силерге жолугуп бир өзүнө бир мотивация же болбосо кеп кеңештерди ала алабы дейм да. Мен Instagram баракчама жазса болот. Ал проект болчу, ошол проектте жолугуп проекттин үстүндө тартылып калган болчубуз, ошол жерде сүрөткө түшкөн болчубуз. Танда азыр ушул акыркы жыйынтыктоочу суроом болсо, сенден суранычым көрөрмандардын арасында баягыдай эле жакынкы учурда сеникиндей учурбу же болбосо кандай гана болбосун тагдырдын бир сыноосуна кабылган болсо, ошол кишиге бир кайрылууңду айтып өтсөң да, эч качан бир токтош керектиги жөнүндө. Кандай гана абал болбосун, тирүү жан ал абалдан чыкса болоруначы. Сенден бир кайрылуу суранып кетейин. Самый главный үйдө отурбаш керек. Бир ишти башташ керек, бир иш менен алектенип башташ керек. Эгер окуучу жаш бала болсо, мектепте окуп жүргөн, окуш керек, самый главный билим алыш керек. Не только IT тармагы, башка тармактарда деле иштесе болот. Анын чеги жок да. Болду, ушу менен жашоо бүттү деген нерсе жок да. Самый главный маркеттене бериш керек. Калганы өзү жолу ачылып кете берет өзү. Ушундай учурда кимдердин колдоосу эң маанилүү? Биринчи очередь атамдын, энемдин, мамамдын, анан туугандар, дос балдар, Айдар байке, Нургазы байке, ошолор. Самый главный ошолор. Андай таштап коеюн дегенге жок, таштаба, сага болбойт, эрте деп түрткү берип, мотивация берип. Тем более Хью Герстин китебин окуп чыкканда, историясын окуп чыкканда,
андан деле вдохновление болуп. Мына ошол сен айткан Хюгерстин китебин сунуштаса болот экен. Ошол китеп жөнүндө да бир аз айтып берсең анда мага кызык болуп кетти. Ал китептен эмне сага көбүрөөк таасир берди? Хюгерс деген бул альпинист адам. Тоого чыкканда эки буту тең баягы муздап калып, ампутация болот. Тизеден ылдый. И как раз ага гасторса жасап берген протездер жакпай, өзү протез жасап баштайт. Өндүрүп баштайт. Анан протез менен ар кандай оюндоп, көңүл ачкандарын айтып берет да. Эгер бою узун адам келип калса, мен протезимди узартып коюп, андан бийигирээк болчумун дейт. Эгер бою кыскараак балдар менен ойногум келсе, протезимди кайра кыскартып, балдар менен бирдей болуп ойной берет элем дейт. Ошондой көп историялар бар да. И бионический протез дегенде ошол адам компаниясы ошол өндүрүп чыккан да, ойлоп чыккан. И ошону карап эле, ошонун айткан вдохновлениясын, историяларын угуп эле, протез менен укмуш жасаса болот экен деп эле анан неме кылгам. Анан протездин бааларын уккам да, уже бааларынан көңүл кайтып, арзан эмес булар. Протездердин бааларын укканда көбү чочуп калат деп айтып калдың да. Анан бир ушул тармакта көмөк көрсөткөн фонддор дейлиби, кишилер дейлиби, ошолордун атын атып өтсөң, балким издеген кишиге пайдасы тип калат. Ошол ар кандай фонддор бар өзүнүн багында, ошол фонддорго кайрылса болот. Бирден бири ошол Кибербес деген немеси бар, сайты деле бар, страничкасы деле бар, ошол жака жазса болот. Ошол бул протездерден кураштырып, протез алса болот, чыгарса болот, как раз меникиндей. Анан дагы протез ар бир адамга ар кандай болот, андай туура келет же туура келбейт. Ошондой түрлөрү көп да, ошолордон карап жасап алса болот, кураштырып алса болот. Шүктүү чоң рахмат Данил, дагы бир жолу убактыңды бөлүп бизге келип бергениңе. Рахмат, силерге рахмат. Жумушуңда да, жашооңдо да бүт жакта жалаң ийгиликтерди каалайбыз. Ушундай эле баягы эркү күчтүү жигит бойдон кала бер. Дайым биздин көрүүчүлөрүбүзгө кайрылып кетербиз. Бизге каттала элек болсоңуз сөзсүз түрдө катталыңыз. Биздин ушундай бир маектерибиз жөнүндө өзүңүздүн ой пикир, сунуштарыңыз менен бөлүшүңүз. Кайрадан амандашканга чейин сак саламатта туруңуз дейбиз.